Мекеним Кыргызстан партиясынын жогорку кеңешинин депутаттыгы үчүн ат салышып жаткан талапкерлер Жалал Абад облусунун Нокен району менен Кочкор Ата шаарындагы шайлоочулар менен жолугушту. Талапкерлер чогулган элге партиянын шайлоо алдындагы программасы, аймактагы социалдык маселелерди чечүү жолдору тууралуу айтып берди. Маселен, талапкер Кыянбек Сатыбалдиев 8 айыл өкмөттү газдаштырууга жана ички тышкы миграцияга байланыштуу маселелерди чечүүгө аракет кыларын айтты. Токтоп калган ири ишканаларды кайра жандантуу зарылдыгына токтолду. Анын пикиринде майлуу суу лампа заводун калыбына келтирүү жана модернизациялоо эң натыйжалуу чечим болмок. Талапкер бул үчүн инвесторлорду тартууга аракет кыларындагы кошумчалады. Биз эл көтөргөн маселени мен как кандидат катары дагы өзүм аткаруу бийлигиндеги кызматкер катары да көп проблеманы жакшы түшүнөмүн. Кыргыз-нефтегаз маселеси боюнча аны мен өзүм өз учурунда буйруса көтөрөмүн. Дагы бир талапкер Бактыбек Сыдыков партиянын программасындагы негизги тезистер менен тааныштырды. Бүгүнкү күндө Нокен районунда чындыгында көйгөй көп. Мекеним Кыргызстан партиясы мына толугу менен ушу патриоттор, ушу өзүнүн элине, жерине кызмат кыла турган жигиттер, кыздар чыгып атат. Ошондуктан ойлойм, ушу Мекеним Кыргызстан партиясы бүт баарын аткарат деп берген убадаларын. Шайлоочулар Мекеним Кыргызстан партиясынын айрыкча жогорку кеңештин депутаттарынын санын кыскартуу, атка минерлердин катарын азайтуу, социалдык жактан аялуу катмарга жойлок өлчөмүн көбөйтүү сыяктуу демилге сунуштарды кубатташты. Мекеним Кыргызстан партиясы бул биздин ийгилигибизди, жакшылыгыбызды оңолтот деген үмүттөбүз. Өтө адилеттүү партия, чынчыл партия жана Кыргызстандын келечеги ушул партиянын колунда деп ойлойм. Партия талапкерлеринин кийинки жолугушуусу Жалал Абад шаарында уланды. Партиянын мүчөлөрүнүн санитардык нормаларды жана эрежелерди сактоо боюнча сунуштарына карабастан, көптөгөн адамдар партиянын программасын угуу үчүн чогулушту. Партиянын төрагасы Мирлан Бакиров шайлоочуларга ыраазычылыгын билдирип, партиянын пландары жөнүндө айтып берди. Ар бир карап турган үмүттүү көздөр, жаштардын демилгелүү сөздөрү, апаларыбыздын, аталарыбыздын баталары ар дайым биздин элесибизде болот. Мына ошондуктан Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын программасы жөнөкөй, элге жеткиликтүү, аны аткарууга реалдуу мүмкүнчүлүгү бар программа. Мекенибиздин келечегин Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрүнө окшогон тажрыйбалуу, билимдүү, жаш адистер гана жакшы нукка өзгөртө алат. Андыктан 4-октябрда 4 номерге добуш бериңиз. Мекеним Кыргызстан ар бир кыргызстандыктын партиясы.